27 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Ысык Атада мушташтан улам бир өспүрүм каза тапты. Чүй облустук милициясы Канч шаарындагы номер 3-мектептин 10-классында окуган 15 жаштагы өспүрүм мушташтан улам каза болгонун кабарлады. Маалыматка ылайык, мушташ 22 январда болгон. Алгач өспүрүмдөр кер-мур айтышып, кийин мушташа кеткен. Бир бала ооруканага түшүп, 25 январда алган жаракатынан улам каза тапты. Милицияга маркумдун агасы кайрылган. Бул боюнча ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен иш козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Окуучулар жана мугалимдер сурак берип, териштирүү уланууда. Тергөөдөн соң мыйзамга ылайык чечим кабыл алынат. Иш облустук милиция менен ИИМдин көзөмөлүндө дешти милициядан. Буга чейин аксыда топ балдар өспүрүмдү сабап кеткен. Андан мурда Бишкекте чоң класстын окуучусу өзүнүн кичүүлөрдү тартипке чакыруу үчүн кол көтөргөнү айтылган. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдардан мектептерде балдардын коопсуздугун камсыздоону, зомбулукту алдын алуу чараларын күчөтүүнү талап кылган. УКМК зордуктоого жана уюшкан кылмыштуу топту каржылоого шектүүнү кармады. УКМКнын кызматкерлери маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун КН аттуу мүчөсүн кармашты. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, кармалган адам 2013 жылдан бери Көлбаевдин кылмыштуу тобунун өкүлдөрү менен байланышта болуп, алардын ишмердүүлүгүн каржылап келген. Мындан тышкары ал Кримтөбөл Чыңгыз Жумагулов менен да жакын мамиледе болгон. Атайын кызматтан зордуктоо жана уюшкан кылмыштуу топту каржылоо фактылары жабырлануучулардын материалдары менен ырасталганын белгилешти. Шектүү УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жалал Абадта блогер ишкерлерден акча талап кылууга шектелип кармалды. Жалал Абад шаарында өзүн журналисттик иликтөө жүргүзгөн блогер деп тааныштырган Жазира Осмонова ишкерлерден акча талап кылган деп айыпталууда. Бул тууралуу 27 январда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, блогер ишкерлерди Сузактагы базардын соодагерлеринин ижара акысын мыйзамсыз чогултуп жатат деп айыптаган. Ал ишкерлерди иликтөө жүргүзүп, материалдарды интернетке жарыялайм деп коркутуп, ири өлчөмдө акча алган. Атайын кызматтан Осмонова мурда ушул сыяктуу иш боюнча кармалган дагы бир блогер Айка Мусаева менен жакын байланышта экенин белгилешти. Азыркы тапта Осмонованын ушул сыяктуу башка иштерге тиешеси бар жогу текшерилип жатканын кошумчаланды. Былтыр журналист Адыл Акжолуулуна да ушундай берене менен иш козголгон. Ал Ысык көлдүн тургунунан анын катышуусунда тартылган видеону өчүрүү үчүн ири өлчөмдө акча талап кылганы айтылган. Ага мындан тышкары массалык кошуламандыкка чакыруу айыбы да тагылган. Шылуундар клоп сайтынын дизайнын колдонуп, каржы пирамидасын жарнамалап жатышат. Соц түйүндөрдө кыргызстандык актер Азиз Бейшеналиевдин Эл Чайын киреше табуучу платформаны жарнамалап жатканы жана ал тууралуу клоптун сайтына чыккан материал делген жасалма скриншот тарап жатат. Шылуундар биздин сайттын дизайнын жана Бейшеналиевдин видео маектарынын биринин үзүндүсүн колдонуп, анын сөздөрүн бурмалап чыгарууда. Актер өзү баюунун таза эмес схемаларын эч кандай колдонбогонун белгилеп, жарандарды шылуундардын каржы пирамидасына алданбоого чакырды. Анын айтымында алдамчылар ошондой эле Instagram баракча ачып, ага Бейшеналиевдин жана дагы бир актер Актан Кадырбековдун сүрөтүн чыгарышкан. Анын сүрөттөмөсүнө кардарлардын биринин ийгилик жолу жөнүндө жазышкан. Өз кезегинде клоптун редакциясы соц түйүндөрдө тарап жаткан мындай жарнамалар менен күмөндүү жарыяларга эч тиешеси жок экенин белгилеп, жарандарды аларга ишендирүүгө чакырат. Шылуундар жарнама үчүн нейро түйүндөрдүн жардамы менен жасалган белгилүү адамдардын катышуусундагы видеолорду көп колдонушат. Бул максатта президент Садыр Жапаровдун да жүзү пайдаланган учурлар болгон. Алардын биринде мамлекет башчысы жарандарды баюу үчүн түрдүү схемаларга акча салууга чакырган. Анда президенттин басма сөз катчысы кыргызстандыктарды өлкө жетекчилигинин атын жамынган шылуундардын мындай жарнамаларына алданбоого чакырган. Азиз Бейшеналиев кыргыз актеру, режиссер жана сценаристи. Негизинен ал орус жана казак тасмалары менен сериалдарындагы ролдору менен белгилүү.